Урматтуу дыйкандар, күз мезгили келип, азыркы учурда бүт түшүмдөр жыйналып, тала мындай калды да, калдыктар менен тазалагандар мынтип тазалап коюп атышат, тазалабагандар мындай состоянияда, ушул абалда калып атышат. Бул жерде ото чөптүн калдыктары же болбосо ошол түшүмдүн жыйналгандан кийинки калдыктары калат да талада. Ушул учурда биз Байдыкандын адистери эмнени сунуш кылабыз? Ушул учурда ушул калдыктарды деле пайдаланып, бул топурактын асылдуулугун органикалык ыкма менен жогорулатып алса болот. Мисалы, сөзсүз түрдө өсүмдүктүн калдыктарын тазалап, жыйнап бүтүп, же ошол талаага чачып, анан ал жерге биз сунуш кылган Нуривит плюс био каражатын чачып, мисалы 1 гектарга 50 литр Нуривитти 200-250 литр сууга аралаштырып, кадимкидей чачыраткыч менен чачыратып, ошол жерди айдап жиберсеңиздер, бул өсүмдүк калдыктары жашыл кык же жашыл жер семирткич катары кызмат кылса, ал эми Нуривит плюс бул биоорганикалык жер семирткич катары ошол калдыктарды, органикалык заттарды бүт ажыратып, кыртыштын асылдуулугун жогорулатат да. Себеби дегенде Нуривит плюстун курамында бизге пайдалуу болгон 7 түрдүү бактериялар. Бул бифидум бактериялар жана лактобактериялардын түрлөрү кездешет. Алар ошол азык заттар менен, органикалык азык заттар менен бул өсүмдүктөрдүн калдыктарынын курамындагы жана эле ошондой эле топурактын курамындагы органикалык азыктар менен азыктанат дагы. Ушул кайра өздөрү өсүмдүктүн өсүүсүн тездетүүчү, иммунитетин жогорулатуучу гормондорду жана ферменттерди бөлүп чыгарат да. Биз сунуш кылуучу ыкма сөзсүз түрдө күзүндө жасалыш керек. Азыркы учур абдан ыңгайлуу жана ылайыктуу болуп эсептелет.